Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам айтам. Баарыңыздарга кутман күн, кутман таң, ар бир күн ийгиликтүү болсун, ар бир күн жемиштүү болсун деп эле ар дайым жакшы тилек кылабыз. Жалпы борбордук телеканал ар дайым эл менен, журт менен кызматташпыз. Бизде Instagram, YouTube, Facebook баракчалары аркылуу да ар дайым сиздер менен байланыштабыз. Андан сырткары бизге дагы кандай көйгөй, кандай маселе, же болбосо кандай чыгармачылык иштер болсо, же болбосо кимдин чыкпай аткан таланты бар болсо, кимдин жаза турчу акындык таланты бар болсо, андан сырткары обончулук талант бар болсо, же ырчы комузчу болсун, баардыгын тек ушу борбордук телеканал аркылуу жалпы жумура журтка тааныштырып келе атабыз. Алып баруучу мен Нурмат Абукеев. Бүгүн биздин конокторубуз бар. Сокулуктан бери келген Бактыгүл Дунганова деген эжекебиз обончу, ырчы, комузчу, кыскасы көп кырдуу талант. Аны менен бирге Гүлбарчын Садиева эжекем ырчы, анан комузчу. Саламатсыздар. Биздин эфирге кош келдиңиздер. Сиздерди көргөнгө биз абдан кубанычтабыз. Колуңуздарда ушундай кыргыздын чыныгы аспабы комузу бар. Ушундай комуз менен келип, өзүңөрдүн талантыңарды элге көргөзүп, жалпы ушул бизде теле экран аркылуу, ошол сайттар аркылуу көрүп турган инсандарды мындай жүрөгүн тойгуза ырдап берет деген ишеничтемин. Биздин көрүүчүлөр менен мүмкүн болсо учурашып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Ошо кыргыз элимде тынчтык болсун, ден соолук болсун, молчулук болсун. Ошо 26-жылы жакшы жылдардан болот деп ойлойм. Эл журтума баарыңарга ийгилик каалайм, чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, ман болгула. Гүлбарчын айым. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Сиздер менен көрүшүп отурганыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Эмесе ушу бүгүн биздин Бактыгүл Дунганова эжебиз экөөбүздүн алып келген чыгармаларыбызды аткарып берсек деп келдик. Абдан туура. Бул талантты катуулаганга болбойт. Анткени билесиздер, бул өзү Кудай берген ар кимге ар кандай талант берет деп мен көп эле эфир аркылуу да айтып келатам. Анткени менин сөзүм эмес, бирөөнө устачылык, бирөөнө чеберчилик, дагы бирөөнө башка саясат, ар кимге ар кандай талант берет экен. Анан сиздерге ушундай ырчылык, комузчулук өнөрдү бергенден кийин эл алдында көргөзүүсүңөр күнөө болот. Эми сиз эжекем бул 80дей ырым бар деп жана эфирден сырткары айтып калдыңыз да. Обончу катары азыр анан ырларымды көптөгөн элдер ырдап атат деп атасыз. Кимдер ырдап атат ырларыңызды? Мен эми жаңыдан эле берип баштадым сурагандарга. Мынакей Гүлбарчын Садиева деген кызга өзү каалап, өзү суранып, ырдап берейин деп макул дедим, мага да жагат өзү. Анан ушул кызды өзүм менен кошо бир эфирге алып чыгайын, ушул ырлар менен дедим. Анан Россияда бир акындардын ырларын чыгардым эле, бир 5-6 миң. Алар да өткөндө видеолорун жөнөттү, биз акындын эмеси болот экен, китеп ачылышы, ошол жака конкурс кылып атыптыр ырларды. Анан ошо сиздин 4 ырыңызды бердим эжеке, видео жөнөтөм, бүгүн кылып атышат, 25-inde деген. Анан салам деп бирөөнү салыптыр. Жакшы сону ырдашат экен, сону комуз чечет экен. Сиздин кукулуңузга толду. Толду. Обону жакты. Аларга жактыр, өзүмө деле жактыр. Өзүңүзгө дагы ошол ырдап аткандар жактырган үчүн. Аябай жакшы ырдашат экен өздөрү дагы. Комузду да укмуш чечет. Негизи ошондой таланты барларга бериш керек. Анткени обончулук өнөрдү дагы берип атпайсыз сизге. Мисалы үчүн сиз деген ырчы да болуп атасыз. Комуздан да сабак берип атасыз. Анан обончулук 5-6 жылдан бери келип калды деп атасыз. Мисалы үчүн Гүлбарчын Садиева айым бизден былтыркы жылдары эфирге келгенде биздин көрүүчүлөр аябай жактырып, жакшы сөздөрүн жазышкан. Себеп дегенде буга чейин өзү бизнес чөйрөсүндө жүрсө, азыр балдарды чоңойтуп, ушундай убакыт келип шоу чөйрөсүнө да өтүп калган чак экен да. Ошол өзүңүздүн ырларыңызда мүмкүн болсо бирди ырдап бербейсизби? Ырдап берейин. Сөзү Айша Алиеваныкы, onu өзүмдүкү. Курбума деген ырдап берейин. Kurbu çiçek
сиз кыйын экенсиз. Мындай обондор мурда окучу элем да. Азыр болсо ошол эски кайрыктарды кайра алып келип, азыр кадимки кыргыздын нукура обондоруна буйрса келечекте мындай элибизди сугарчыда экенсиз да. Бул абдан сонун мага жакты. Ушундай обондордон көп чыгарыш керек да. Мындан да жакшы барат. Мындан да жакшы бар. Сиз деген тойлорго көп барат окшойсуз. Барам, эми көп деле барам анда-санда. Мындай алып баруучулук, тамадачылык да бар окшойт. Жок. Андай жок. Только аткаруучу. Только аткаруучу. Жакшы экен. Гүлбаршын айым, сизге Бактыгүл эжемдин кайсы ырлары жакты негизи? Негизи ырларды угуп жүрөм, Бактыгүл эженин ырларын көптөн бери. Бирок жагып жүрөт. Анан мага бериңиз эже ырларыңыздан депчи. Анан өзү дагы берейин деп жүргөн экен. Анан берди, тандап ырларын алып, ошону аракет кылып ырдап атабыз дейми. Ошону алып чыгайлык деп бүгүн убактысы келиптир. Туура. Муну алып чыгыш керек. Жөн эле айтып атпайбы, жөн эле катуу алганга болбойт. Өкүңөрдүн көйнөгүңөр, бирөөңөрдүкү кызыл, бирөөңөрдүкү көк, каяктан табышып алгансыздар дейм. Көз ушу жаңы ырларды алып чыкканда жаңы көйлөк кийип чыгалычы. Жаңы алган кут болсун деп анан экөөбүз окшош кылбай эки башка өң кылалык, жок дегенде деп атайын ушуну тандап алдык. Окшоштур болсаңыз деле жарашчу да экен. Себеп дегенде экөөңүздөр ушундай чогуу иштешип, обондор, сиздин обондоруң бар, экөөңөр тең комузчу, экөөңөр тең ырчы, анан сиздердин обонуңарды бирөөңүз экөөлөп алып чыксаңыздар бат эле элге тарайт болуш керек менимче. Гүлбаршын айым, сиз кайсыл ырдырдап бересиз? Анда эмесе Бактыгүл эжекемдин ырдын Пири Рыспай аткарып берсем. Автору Мисрат Зулфукарова. сонун чыгарма экен. Сөздөрү да жакты. Негизи акындар менен обончулар иштешкенде мен момундай жакшы ыр жаздым деп көбүнчөсүн акындар алып келет дейт. Обончулар тандап жакса обон чыгарып, жакпаса чыгарбай коет дейт. Кээ бир жакта бар экен, эмне кылсаң дагы ушул сөзгө бир обон чыгарбасаң болбой калды деп кыйнап обон чыгарышат дейт да. Анан сизде кандай болуп атат ушул тарап? Менде мындай көй берет. Кээ бирин мен Урпада бармын да дейт, Жети Дуанда. Ошол жакта акындар көп болду. Акындардын
оğundorun alamdagы özüm ырдап көрөм, элхом келип, кээ-бирге сразу элхом келет, өзүнө өзү эле оğun түшүп калат. Кейбирлерин кыйналып туруп чыгарам да, чыгарып бер десе, бирок чыгарам. Анан кээри жакпаган сөздөрү мында келбеген дедим, чыгарбайм. Жакпаса жанбайсыз. Ачык айтасыз. Жаккан жок. Жок, ачык деле айтпайм, аларды да кыйнабайт. Просто өзүм группадан алам да. Анан оğun келбеген ырларга чыгарбайм деле. Көп ырчылар бир ырдын оğunu жатташ үчүн көптөгөн аракет кылышат да. Сиз ушул 4-5 жылдын ичинде ушул 80дей оğun чыгардым дейсиз, ошонун баардыгын оğунун жатка билесизби? Билем, бирок мындай сөзүн жаттай албайм. Эми албетте көп 80. Бүтүн оğunu билем. Жалтырып койгондо өзүм да баарын жазып ырдайм да, биринчи мен ырдап элдерге реклама кылып атам. Өзүңүз ырдап, муну эстрадага салса деле болчу да. Бар эстрадаларым. Өзүм жаңыларымды бир 5-6 жаздырдым. Бизди жаңыдан көрүп аткан биздин көрүүчүлөр теле аркылуу бизде элдик таланттар Бактыгүл Думганова эжекебиз обончу, ырчы, комузчу. Комуз чепкенди үйрөнөм дегендер болсо Бактыгүл эжеге кайрылсаңыздар болот экен. Ырдап чыккым келип атат, мага ыр керек дегендер болсо ал жөнүндө да Бактыгүл айымга кайрылсаңыздар болот экен. Же болсо сиздерде жакшы ырларыңыздар, могул ырымды чыгарганга бир ырчы болсо, ырдай тургандар болсо десеңиздер Гүлбарчын Садиева айымга жолугуп ырыңыздарды ырдатсаңыздар болот экен. Мына ушундай коштурган сонун келген таланттар азыр сиз дагы ырыңызды ырдап берейин деп даярдап турат окшойсуз да, менимче. Аябай. Эмне деген ырдайсыз? Sen menin gülümsün деген сонун шаңды ырда. Мен негизи көбүнчө шаңды ур чыгарат экен. Бул мырзаларга ылайыктуу окшойт же? Ошо мырзаларды азыр общий ырдай беришет. Реклама кылып бербейм элдерге. Муну гүлдей берсе болот, мырзаларды деле. Сөзүн жазган ким дедиңиз? Сөзүн жазган Максут Нурматов деген агайыбыз. Жакшы, ошонун ырларын көп мындай элхом келет да, эми ырлар кээбирлер акындар бар, атайын ырга ылайыктуу чыгарышат. Кээбирлер аябай көп чыгарышат, алар кээде туура келбей атат. Анан ушул агайдын ырлары мага көп мындай оğunga туура келет да. Ырдаңыз анда.
Мындан 20-30 жылды артқа таштасак, кайсыл жакта майрам, кайсыл жакта той, кайсыл жакта дискотека болсо ошонун баарында жүрсөңүз керек да. Анын баары калтырчу эмессиз го. Байкемди жетип тияк барып Окуч кезделе музыкага жакын, алып баруучу болуп жүрчү, мырдап, ушунчу. Негизи бирөөңөр шакылдап, бирөөңөр жоош жакшы дос болгон кездерде. Гүлбарчын айымды карасам мындай өтө эле жоош. Эмне ушуну жүргөп? Сизге ырдаганы жагат, кыскасы. Эң негизгиси. Бирок чынында таза үнү бар экен, айымдын дагы жакшы ырдайт экен, жакшы таланты бар экен. Сиз аябай даярданып турасыз. Эмне деген ырдайсыз ошондо? Ендеше дагы азыр эжекемдин Мекеним менин аттуу чыгармасын аттап берсем. Автору Дүшөн Бакаловдуку. Бул ырларды алып атканда мен муну ырдайм деп мындай эже менен сүйлөшүп, анан эргеп, тандап атасызбы же эже мону ырдап эле берсе? Жок, өзүм тандап, Өзүм айтты, мен застоить этпейм. Кыйнабайсыз, карап өзүм көңүлүмө жагып. Негизи эжеме шаңдуу ырлар жарашат экен. Сизге жай ырлар же шаңдуу деле ырдай бересизби? Шаңдуу деле ырдай беребиз. Негизи Мекеним менин аттуу кечке сүйүү темасын ырдай бербей, Мекен жөнүндө деле ырдаш керек. Ооба. Эже жакшы оғондорду жакшы кылып чыгарып коюптур. Мекенге, энеге бүт бар жок экен бар дейм. Эми бул сүйүү деген ошол да, Мекенди сүйүү бар, энеди сүйүү бар, баланы сүйүү бар. Ырдаңыз анда мейилиңиз. Бул сизге аябай мындай жакшы отуруп турса. Мындай Мекенге болгон көз карашыңыз жакшы экенин бул ыр менен дагы тастыктап көргөзүп атасыз да. Эми жакшыраак ырларын тандап алайын элге чейин деп айтып турдум да. Сиз го макул жакшыраак ырларды тандап ырдап атасыз. Эми ар бир ырдын өзүнүн бактысы бар да.
Belki Men barını verdim Любовь. belki misal üчүн кээ бирөө жөн эле мындай кыгылдап койсо дагы мындай бага ачылып кетсе ал дагы болгон ичине аракет кылып коюш керек, элдин колдоосу керек, анан колдон келишинче ошондой жарнама, рекламалаш керек деп коет. Сиз ырчылыкка өтө басым кылып аткан экенсиз. Бул албетте сиздин мындай өзүңүздүн талантыңыз биринчиден, экинчиден жашоодо болуп аткан хоббиңиз. Бизнес эмне болгон? Бизнес отурат. Аны деле кылып атат. Болот. Ал жакта жардамчылар бар. Өзүм эле жетишем бар жок. Ырдапта жетишесиз. Ağız barat da. Сиз мындан ушундай. Мен айтышат да ушу жүгүрүп эле жүрөш качан болсо шашылып дейт да. Өзүм башка турган кыймылым ошондой да. Үйдө деле ушинтип жүгүрүп тез жетишем депчи. Туура эле. Эми бир келген жашоодо баягы аз убакыт өзү. Ашып кетсеңер 70-80 деп коелу, мындай эң көбүрөөк болуп барса, болсо 60-70. Ошол убакта Кудай берген таланттын баардыгын тең көргөзүп, мисалы үчүн ошол бизде азыр 7-8 миллионго жакын жарандарыбыз бар. Ошонун арасында ашып кетсе мындай саналуу сиздей болгон көп обон чыгаргандар аз эле. Azır көп. 5-6 обонду чыгарып алып, мен обончумун, композитормун дегенди эле наамда алып аласың. Жакында эле союз эмес ачылбады, обондордун союзу эмес. 200 иш бар экен. Жакшы экен. Кече күнү биринчи концертин беришти, ачылышын. Жалаң обончулар. Мен ушу экинчисине калдым окшойт, кеч кирип калдым да мен. Ошол жерден обончулар аябай аңчылык менен концерт өттү кече. Кайсы жакта өттү? Эмесе Семетте. Жакшы. Ой, Сейтекте. Эмкиси буюрса филармонияда болот деп атат анан. Обончулардын баардыгы биригип алып концертке жалаң обончулар. Жакшы. Ошо обончулардын эмесине мен Ошол жаңы мисалы үчүн 200дөй обончу деп атпайсызбы? Ал жакта мындай элге таанылган кимдер бар экен, сиз тааныган? Эми көп эле мен аттарын деп аткан көбүн эле тааныйт экенмин. Сонун эмелер. Улуу кишилер көп экен, аябай ырчылар, эми обончулар. Ошол обончулардын катарында кошулганга өзүңүздү кандай сездиңиз? Кечен аябай өзүм кубанып, өзүнчө бир кызыктай болдум да мындай. Жаңы кошулуп, анан биринчи концертине барып, анан чай пита кылды, чай питасына барып ошо бири-бирибиз менен тааныштык да. Көп киши да анан кайсы бирин таанып, бирок мындай көрүп жүргөндөр бар экен, баягы телевизордо чыгырдап, атактары чыккандар көп экен. Өзүңүздү мындай обончу деп сезип калган экенсиз мындан ары. Эми жаңы кошулдум мен. Болсун, куттуктайбыз биз да. Эми дагы ырыңыз бар экен. Ошондо бүгүн болгон ырларды ырдап берейин деп келген экен урматтуу көрүүчүлөр. Алданган жүрөк деген Сезбек Миңбаевдин сөзүнө жазылган. Алданган жүрөк. Алданган жүрөк. Өзүнүн огун
Эжем ушул далаң сүйүү жөнүндө айткан сиз болсо бурмалап мекенге буруп атасыз. Мен шаңдуын қарап. Шаңына қарайсыз? Мен көбінше мажорныйларды ұрдаймын да. Өзімде көбінше мажорныйларды шығарттырмын. Өткенде біреу айтып отпайды. Мындай қайғылы ырларды аз шығарғам да. Туура эле. Жашагансыз деле кайгы көп. Андан көрө ушундай шаңдоо жүргөн жакшы. Негизи эстрада жаатында ушул Гүлбарчын Садиева айымды көргөндө мурда чынында жакшы талант бар экен деп мен бир суктангам да. Бүгүн болсо ушундай комуз менен дагы өнөрүн тартуулап көпчүлүккө көрүнүп, анан ушундай жаңы ырлардын көптөгөн сонун жаңы обондордун, жаңы жазылган сөздөрдүн ушундай жакшы ырларды көпчүлүккө жеткирип, момундай ыр бар, эл арасында ырдалып жүрсүн деп экран аркылуу келгенине биз дагы ыраазычылыкты билдиребиз. Анткени жагып калса биз дагы балким туугандарга момундай мекен жөнүндө бар экен, момундай шаңдуу ырлар бар экен, ушул ырлардан ырдап Бактыгүл айымдын сонун обондору бар экен деп келген ырчыларга, таланттарга биз да айта жүргөнгө жакшы болот да. Сиз эмне жөнүндө ырдайсыз же болдубу? Же дуэт ырдап бересиз? Макул, мейлиңиздер анда өкмөңүздөрдүн дагы. Бирок өкмөңүздөр аябай мындай жакшы бирге чыныгы иштей турган таланттар экенсиздер да. Бири-бириңиздерди жетелей турган. Бириңиздер унчукпай каласыздар, бириңиздер үйрөп кетесиздер алдыга. Эмне деген ыр ошондо? Айта бериңиз акырында. Мен ашык деген ырдап Мен ашык деген. Эки голос менен ырдайм. абдан сонун, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр мүмкүн болсо жана башында айткандай Instagram, YouTube, Facebook баракчалары аркылуу дагы ошо обончу, ырчы, ошондой эле комузчу төп келишкен талант Бактыгүл Дуңганова эжекеге дагы бир жакшы кабыл элек сөзүңүздөр. Андан сырткары ырчы, комузчу, аткаруучу Гүлбарчын Садиева айымга дагы өзүңөрдүн жакшы тилегиңиздер, жакшы сөзүңүздөр болсо эч убакта аябаңыздар. Сиздер бул ушундай таланттуу инсандарга канча жакшы каалоо тилек айтып, канча батаңыздарды берип, канча жакшы тилек кылсаңыздар, ошонун баардыгы тең сиздерге 10 эселеп кайтат дейт урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан мен сиздерден болгону суранычым экран аркылуу, эфир аркылуу, андан
жазыктар ушул сайттар аркылуу көргөндөрдүн баардыгы тең жакшы тилек, жакшы сөзүңүздөрдү жазып коюңуздар. Анткени жөн инсандар эмес, 5-6 жылдын ичинде ушундай 80ге жакын обону чыгып атса, Гүлбаршын Садиева эжекебиз болсо мына 3-4 жылдан бери ушундай шоу чөйрөсүнө бизнес менен биргеликте айкалыштырып алып кетейин деп даярданып жүргөн чагы. Силерге ийгилик каалайбыз. Талантыңыздар ташкындай берсин, обондорду чыгара бериңиздер, ырдай бериңиздер, комуздан ошо мугалимдик кылып сабакта үйрөтө бериңиздер. Биздин билесиздер, кыргыз десе 3 кыл комузду дайыма башка өлкөнүн улуттары айтып жүрөт, дешне комуз бар экен, бирок 3 эле кыл, бирок мындай өзүңөр аябай жакшы чертесиңер деп. Ошондой ошол комуз черткен таланттуу инсандарсыздар. Эфирде көрдүңүздөр, келип туруңуздар. Биздин эфир дайыма ачык, биз силерди кучагыбызды жайып тосуп алабыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, силердин баарыңыздарга амандык тилейбиз, жашооңуздарга жакшылык тилейбиз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.